Кечөө диктатура, бүгүн демократия болуп калыптыр. Түштүк түндүк болуп, ака ука, эже сиңди болуп бөлүнүп атабыз. Түндүк түштүк тиги бу деген маселе бул жерде болбош керек. Эч кандай андай сөздөр бул бийик трибунадан мындан кийин айтылбаш керек. Сиз ага жол бербеңиз. Мунун жоопкерчилигин өзүңүз жакшы билесиз. Мени коркутпаңыздар биринчиден. Анан мен айткан сөздү биякта кээ бир депутаттардын может айтканга духу жетпей жатабы? Менде андай бар. Мен ачык айткан депутатмын. Ачык айтып атам сизге. Анан мени мажбурлап бул фракцияга же тигил фракцияга кир деп сиз мажбурлай албайсыз. Урматтуу төрага, кечөө биз деген төраганы сизди, орун басарларын, комитеттердин төрагаларын безальтернативно шайлап бердик. Бүгүн болсо комитеттердин орун басарларын шайлоо коюп турсуздар. Кечөө диктатура, бүгүн демократия болуп калыптыр. Кандидаттардын ортосунда, депутаттардын ортосунда деген ызы чуу чыгарбай, кечөөnkү жолуңар менен эле безальтернативно кандидаттарды белгилеп коюңуздар деп мен суранат элем. Сиз тиякта сүйлөшкөнчөктү, биякта ызы чуу болуп атат. Раз уж решили пойти путем диктатуры в парламенте, идите до конца. Бүгүн биякта деген азыр орун басарлары деп, биякта эл түштүк түндүк болуп, ака ука, эже сиңди болуп бөлүнүп атабыз. Туура эмес болуп атат. Комитеттердин төрагаларын шайлап атканда сураган жоксуңар. Вицелерди шайлап атканда сураган жоксуңар. Төраганы сунуштап атканда бир да альтернативдүү кандидаттарды чыгарттырган жоксуңар. Азыр болсо биякта орун басарларын жаңы келген депутаттар вы еще не разобрались, но булардын деле ой пикири бар да. Же кайрадан шайлоо кылып туруп, кайра барыңарды шайлайлы, же кечөөnkүнүңөрдү улантып туруп, бүгүн деген ызы чуу чыгартпай, нормально, культурно бүтүргүлө. Туура эмес болуп атат. Сиз баарын байкап атасыз, анан азыр танып жок, андай эмес деп айтпаңыздар. Может быть, пока вы там совещаетесь, вы не видите, что здесь на палате происходит. Мен биринчи жолу шайланган жокмун депутат катары. Атмосфераны көрүп атам, түшүнүп атам. Сыртта эл туура эмес түшүнөт азыр. Рахмат. Рахмат, Элвира айым. Биринчиден, сиз акыркы чечим менен таанышкан жоксуз. Ал боюнча маалыматыңыз жок. Себеби анткени сиз бир фракциянын же депутаттык топтун мүчөсү эмессиз. Сиз алгачкы сөздөрдү айтып атасыз. Биз акыркы жыйынтык эч кандай атаандаштыгы жок эле, шайлоосу жок эле, ар бир комитетке 3төн орун басардын фамилиясы менен чектелдик. Эч кандай андай маселе болбойт. Бул бир. Экинчиден, сиз туура бир нече жолу шайланган депутат катары мен да сизге айтып коет элем. Түндүк түштүк тиги бу деген маселе бул жерде болбош керек. Бул маселени көтөргөндүн өзүнүн жоопкерчилиги бар. Эч кандай андай сөздөр бул бийик трибунадан, парламенттин жыйындар залынан мындан кийин айтылбаш керек. Сиз ага жол бербеңиз. Мунун жоопкерчилигин өзүңүз жакшы билесиз. Эч кандай андай бөлүнүү жок бул жерде. Эми анча-мынча сөздөрдү бул жерде расмий түрдө микрофондо айтыштын кажети жок. Биз ошондой чечтик. Мына акыркы чечим лидер фракциялардын бардыгы менен кеңешип чечтик. Эч кандай ызы чуусу жок эле, кечегидей болуп бүтөт. Рахмат. 5-чи микрофон. Төрага, мен сизди кесиптеш катары сыйлайм. Бирок мен сизден суранат элем. Бирибизге мындай комментарий берип атканда деле байкап сүйлөңүздөр. Мени коркутпаңыздар биринчиден. Мен түшүнүп атам. Эң жогорку тепкичтин бийлигин бутаган бирөөсү сиз болуп атасыз азыр. Бирок калыс ой пикир болуш керек. Сыйлап, урматташ керек бирибизди. Анан мен айткан сөздү биякта кээ бир депутаттардын может айтканга настроениясы жетпей жатабы, даремети жетпей жатабы, духу жетпей жатабы? Менде андай бар. Мен ачык айткан депутатмын. Ачык айтып атам сизге. Анан мени мажбурлап бул фракцияга же тигил фракцияга кир деп сиз мажбурлай албайсыз. Мени шайлаган элим бар. Ошол эл деген келгенден кийин бизге өзүнчө убакыт бөлүп бер. Ар дайым кабинетиң бош болуш керек. Биз каалаган убакытта келгенде, биз чалганда бош болуш керексиң деп мен ошого карата мүмкүн бирде топко аралашып кирген жокмун. Анан менин карыздарым жок. Ошондуктан ошондой чечимге келдим. Мен сизден суранат элем. Будьте аккуратнее в выражениях, пожалуйста. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Эми
регионалдык бөлүшүү деген бул эми субъективдүү эле көз караш болсо керек биздин коллегабыздын. Мен айтып кетерим, каалоо иретинде урматтуу төрага. Эми комитет деген бул эң негизги структурада биздин жогорку кеңеште, парламенттечи бүт мыйзамдардын баары комитетте талкууланат, изилденет, текшерилет. Анан биз жакшы продукт чыгарышыбыз керек да. Бул продукттун аты мыйзам. Ошон үчүн мына жаш депутаттарга келип отурат, мен айтып кетким келет эле.